Так, азыр лайф сторис тартып атам. Мёңдоңдо жүрөм. Бул жерде шопинг көчө болуп атат. Бул жакта бардык бренд, бардык нерселердин бардыгы бар. Косметикадан баштап кийимге чейин эл толтура. Обычно бул жакта туристтер өтө көп жүрүшөт. Могу жерлерден ар кандай дарамалар тартканын көрүп каласың. О, мен могу байкени билем. То есть ону актерду билем. Шоперлер Чонгук менен BTS менен Blackpink менен шоперлер бар экен. Вот. Бул жерде типа эмелерге сувенир экен да. Эмеле. Ай, даже носкилер бар экен, BTS, Чонгук, Jimin, о май гад. Бардыгы бар го. Мына бардык айдолдор менен носки-паски любой сувенир алса болот экен, атайын ошо бул жер эмелер экен. Иностранецтерге экен. Иностранецтерге таргет. Брелок, не брелок. Косметика жагы экен. Типа люкс косметика жагы экен. Вот, бул жак NARS и MAC и Charlotte Tilbury'ни таптым. Азыр бул жактагы косметиканы карайм. Так, бул жерден бир продуктты алдым. Азыр мага упаковка кылып беришип атат. Мени бул жерге отургузуп коюшту. Уличная еда бардыгы чыгышыптыр уже кечкиге карата. Элдер толот азыр. Ар кандай түрлөрү бар. Мына мочи, там ар кандай нерселерди бышырышып атат. Элдер башташыптыр. Так, алып эми могу кофейняга кирип отуруп көрөйүн деп атам. Ичте сонун экен. Вкусно. Торт жутанат го сразу эле киргенде. Так, бул 3-чү этажын мындай экен. Ушу жерге отурсакпы? Бул болсо 2-чи этаж кийин. Мындай тортиктер бар экен. Берген жерде мындай газетасында коюп коет экен, өзүнчө эле бир нерсе жаңылыктар менен окшойт. Бул жерде болсо мерч сатып алса болот экен. Мындай water bottle. Cute экен, барды роза. Даже блокнотиктерине чейин бар экен. Паспорт салгыч да бар экен. Ва, бонжур дейт. Сонун жер экен. Ну да, что я ожидала. Но Кореядагы фруктылар мындай биздикиндей эмес да, Кыргызстандагыдай. Ново эмеси персик аябай катуу. Анан мындай дамы деле жок да. Вообще сладкий деле эмес экен. Шилип бир балекет кылып эле жеп атам азыр.